Саламатсыздарбы мырзалар жана айымдар. Информатика же болбосо компьютердик техника жана маалымат технологиялар деген түрмөктөгү видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз Windows системасынын интерфейсине башка тилди орноштуруу деген темада сабак болот. Ошонун ичинен биз Windows интерфейсин кыргызча кылганга үйрөнөбүз. Көпчүлүк тил интерфейси көбүнчө англисче же орусча болот. Ошондуктан кыргыз тилди атууларга кыйынчылык туудурушу мүмкүн. Ошон үчүн бизге оңой болуш үчүн Windows'тун интерфейсин кыргызчага өткөзүп алсак ыңгайлуу болот. Биринчиден, бул тилге өткөзүш үчүн компьютер интернетке туташтырган болуш керек. Экинчиден, биз кайсы операциялык системада иштеп атабыз ошону билишибиз керек. Ал үчүн эстеткизип кетейин. Баштоо кнопкасын басып, ал жерден компьютер деген менюну алып, менюну оң чыкылдатсак, касиеттер деген пункт бар, акыркысы ушуну алсак, анда биз операциялык системаны кандай операциялык система орношкон жөнүндө кыскача маалымат алабыз. Бул жерде карасаңар, бизде Windows 7 максимальный деп турат жана системанын тиби 32 разряддык операциялык система деп турат. Ушул эки маалымат биз үчүн керектүү болот. Эми компьютерде мурун тилдер орноштурулган болушу мүмкүн. Ошон үчүн кайсы тилдер бар экенин карап көрөлү. Ал үчүн биз баштоо кнопкасын басабыз. Башкаруу панелинен алсак, ал жерде саат, тил жана регион деген пункт бар. Ошол пунктту чыкылдатсак, бул жерде экинчи болуп тил жана регионалдык стандарт деген жерде экинчи пунктта тил интерфейсин өзгөртүү деген пункту бар. Ушуну алайлы. Ушул жерде карасак, тил интерфейси деген жерде маалымат жок. Эч кандай. Эгерде кандайдыр бир тил болгон болсо, бул жерде терезече болуп, ушул жерде көрүнбөк. Биздин кандай кылышыбыз керек? Ал үчүн биз ушул эле терезеден кошумча тилди кантип орноштурабыз деген суроо бар. Ушуну чыкылдатсак, бизге маалымат бере турган терезе ачылат. Ушул терезенин экинчи абзацында карасаңар, тил интерфейсин өзгөртүү үчүн кошумча маалымат деген шилтеме бар. Ушул шилтемени алсак, бизге да маалымат келет кантип өзгөртүү жөнүндө. Ушул маалыматтын экинчи абзацын карасаңар, ушул жерде шилтеме бар. Lib пакет. Тилди өзгөртүш үчүн lib пакетин жүктөшүбүз керек. Бул жерде болсо ошол lib пакеттин шилтемеси берилген. Чыкылдатсак, интернет ачылат, интернетке баяндамасы. Жана ошол жерден эле Microsoft Windows'тун жардам бере турган кызматына келебиз. Бул жерден биз Windows'ко жүктөлө турган беттен тил деген шилтемесин алсак, бул жерден экинчи бет ачылат. Бул жерде тил пакеттери деген бет ачылат. Бул жерде айтып жатат Windows 10, Windows 8.1 жана Windows 7 деген операциялык система тиешеси бар бет чыгат. Биз болсо 7-чи Windows'ко тиешелүү болгон маалыматты издесек, биз тышкандын ролигин биз өз тарапка бурасак, бетти барактай баштайбыз жана
7 Windows'ка тиешелүү болгон маалыматты издейли. Мына 10 Windows өтүп, мына 8 Windows маалыматтар келип атат. Кайра дагы барактай берсек, жетинчи Windows'ко караштуу маалымат чыкты. Жана бул жерден эгерде көңүл буруп карасаңар, таблица турду да, таблицанын биринчи мамычасы бул тил, экинчиси анын аталышы, жана эмне кандай информация, жана кайсыл жерден жүктөп алса болот деген маалымат чыгат. Ушул жерден биз өзүбүзгө тиешелүү болгон кыргыз тилин издейли. Так, казак тили, мына кыргыз тили да чыкты. Кыргыз тилинде акыркы мамычасында жүктөө деген шилтеме турат. Жүктөө деген шилтемени бассак, Microsoft Windows'тун жүктөө центри ачылды. Ошол жерде бизге керектүү файлдар, маалыматы да кыргыз тилинче болуп турат, көрүп турасыздар. Ушул жерде тил өзгөртүү дегенде кыргыз тилди алайлы да, жүктөмө шилтемесин бассак, жүктөлө турган файлдардын аты чыкты, же болбосо lib пакеттерин. Бизге өзүбүзгө керектүү бит системадагыны тандайбыз. Жана кийинки деген шилтемени бассак, операциялык система керектүү тил пакеттерин жүктөт. Жана көрөлү, кайсыл папкадан көрөлү. Бул кыргыз интерфейсин аныктай турган пакети келип түштү. Эми ушул пакетти кош шилтесек, мына келип чыкты. Интерфейсти орнотуу деп, бул жерден биз алып келген интерфейс пакети, жана ал кыргызчага туура келет экенди, жана ошондой эле алга деген чыкылдатайлы. Бул жерде сурап атат лицензия боюнча. Лицензияны кабыл алабыз, жана кабыл алгандан кийин дагы алга жазсак, мына кыргыз тил интерфейси боюнча маалыматтар жүктөлүп жатат. Күтүп турайлы, жүктөлүп бүттү дегичекти. Эгерде жети эмес башка операциялык система болсо, анда ошол операцияга туура келген шилтемеден жүктөп алышыбыз керек. Өзүңөр көрүңүздөр, да 10-чу, 8 система бар экен, жана 7 система бар экен. Мына 7 системаны азыр жүктөп жатабыз. Аз калдымы? Эл жаап турайлы, жана бүттү. Алга. Азыр бизде мына 2 тил бар экенин көрсөтөт. Бул кыргыз тили жана орус тили. Жаап турайлы. Так, жаап турайлы. Эми бул жерден биз кыргыз тилин, интерфейс кыргыз тилин алайлы, колдонолу. Бул жерде системадан чыгуу зарылдыгын көрсөтүп атат. Сиз мына азыр чыгып, же болбосо системага кайрадан жүктөө болуш керек. Кайрадан жүктөө болгондон кийин интерфейс кыргызча өтүп калат. Азырынча биз видео записти токтотуп турайлы. Мына биздин системабыз кайрадан жүктөлдү. Эми карап көрөйлү
карасаңар башталышында эле баштоо пункту кыргызча баштоо деп маалымат берип атат. Баштоо мына менюлары көптөр, кыргызча болуп калды. Документтер, сүрөттөр, музыка, оюндар, компьютер, башкаруу панели, түзүмдөр жана принтерлер. Карап көрсөк, файл оңдоо, көрүү же болбосо файлдардын менюлары уже кыргыз тилине өттү. Дагы бир кошумча айта турган маалымат бар. Эми бул кыргызчаланган интерфейстин кандайдыр бир деңгээлде же болбосо кандайдыр бир баскычтарында чейин кыргызчаланып келген. Эгерде анын кыргызча мааниси жок болсо, анда мурунку орнотулган системанын боюнча берет. Же болбосо бизде мисалы орус тили болчу, орус тилинде берилет. Эгер англис тилинде болгон болсо, котормосу жок болгон жерде маалымат буга чейинки орнотулган тилде болот. Карап көрөлү. Башкаруу панелин ачып көрсөк, тил бардыгы кыргызчаланды. Жана ошондой эле мисалы компьютердин касиеттерин ачып көрсөк, көрдүңөр, кээ бир жерлерде менюлар кыргызча, бирок маалымат кандайдыр маалыматтары кыргызчаланбаган. Бирок кандайдыр бир деңгээлде биз кыргызча алып атабыз. Кошумча айтып кетет элек, биз азыр тилди өзгөртүп алдык, бирок клавишада же баскыч топто кыргыз тили кире элек. Ошон үчүн кыргыз тамгаларын киргизүүчү жолун карап көрөлү. Ал үчүн баштоо кнопкасын басайлы да башкаруу панелин ачайлы. Башкаруу панелинин ичинде саат, тил жана аймак деген жерде баскыч топтун тактасы же башка киргизүү ыкмаларын алмаштырабыз деген пунктун алайлы. Ошол жерден баскыч топту алмаштыруу деген пункту киргизели. Көрсөңүздөр, бул жерде клавиатурада же баскыч топто болгону англис, орус тили киргизилет. Жана ушул жерге биз кыргыз тилди кошуш керек. Кошуу басабыз жана берилген списоктон тизмеден кыргыз тилин издейли. Кыргыз дейт, кыргызский, Кыргызстан. Баскыч топтун тактасы бизге кыргыз кириллица керек. Жана кыргыз кириллицаны алып туруп, окей деп бассак, мына үчүнчү болуп кыргыз тили кирди. Эми система башталганда кайсы тил, баскыч топто кайсы тил болуш үчүн биз бул жерден өзгөртүп алсак алат. Мисалы кыргыз тили деп алсак, баскыч топтун киргендеги эле мааниси кыргызча болуп чыгат. Колдонуу окей. Мына эми бизде баскыч топто эгер бассак кыргыз тамгалары чыгып калды. Баскыч топто басканда ң тамгалары чыга турганын билиш үчүн азыр карап көрөлү. Word тиркемесин ачып көрөлү дагы. Кыскартуу деген пункттан символдор дегенди алсак, дагы символдор деген пункт.
Бұл жерде код парақтарына арналған маалымат, сол жерден кириллица кабыл алыш керек. Жана ошол жерде экранда көрсөтүлгөн тамгаларды көрүп турабыз. Ошону биз шилтеп барактасак, мына тамгалар келип чыгып атат. Ушунун ичинен карасаңар, мына N тамгасы. N тамгасын клавиатурадан баса турган чоң N тамгасы, Alt Ctrl Shift Y тамгасы, же болбосо орусча тамгаларды карасаңар N тамгасына туура келет. Жана N тамгасын кичик алыш үчүн анда биз Alt Ctrl Y баскычын басыш керек. Ал эми U тамгасын алыш үчүн Alt Ctrl Shift E, же болбосо орусча ал U тамгасы болуп эсептелет. Жана кичинекей тамга алыш үчүн биз Alt Ctrl E же болбосо U басыш керек. Жана ошондой эле дагы карасак, Ö тамгасы турат. Ö тамгасын алыш үчүн биз Alt Ctrl Shift жана J, же болбосо орусча O деген тамга болот. Жана ошондой эле кичи тамгасын алыш үчүн биз Alt Ctrl J же O тамгасын алсак, анда бизде керек боло турган символдор чыгат. Мисалы, биз блокнотду алып көрөлү, бир жаңы аталыш жок алсак. Бул жерде мисалы бизде жөн эле O тамгасын алсак, ал эми Ö тамгасын алыш үчүн биз Alt Ctrl бассак, Ö кичи тамгасы чыгып атат. Ал эми ушуга Shift'ти кошсок, анда Ö чоң тамгасы чыгып атат. Жана ошондой эле N тамгасын көрөлү. Alt Ctrl Y же болбосо N кичинекей N тамгасын берет. Shift'ти коссок, чоң N тамгасын берип атат. Жана ошондой эле U тамгасын көрөлү. Ctrl Alt U кичинекей U тамгасы, Shift'ти коссок, чоң U тамгасы чыгып атат. Мына көрдүңүздөр, клавиатураны кыргызча киргизиш үчүн ушундай иш аракеттерди кылсаңар болот. Мына бүгүнкү биздин бүгүнкү сабакта өткөн темабыз Windows 7 операциялык системасын кыргызча интерфейсин жүктөө. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.